Саламатсыздарбы. Ободо Геошондо программасы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгін өкмөт жыйынын өткөрүп, 19 жылдын алдын ала эсептелген жыйынтыктарын чыгарды. Экономиканын өсүшү 4,5%, ички дүң өндүрүмдүн көлөмү 590 миллиард сом же 8,5 миллиард доллардын тегерегинде болгон. Ал эми тышкы карыз 54%дан 44%га чейин кыскарган. Дүң өндүрүшкө салыштырганда эң жакшы өнүккөн курулуш тармагы экен. Өзгөчө быйыл курулуш тармагында абдан көп өзгөрүүлөр. 10,16%га өстү. Биздики 7%дын тегерегинде болот дегенбиз. Курулуш өзү 10,16%га өстү. Биз экономикада реэкспорттук моделден өндүрүштү өнүктүрүү трендине бет алдык десек болот. Бирок мындай көрсөткүчтөр арасында бир кумалак да бар экен. Андыктан башка сандарга болгон ишеним да азаят. Мисалга премьер көмүскө экономиканын көлөмү 23,6% деп билдирди. Бирок анын көлөмүн мынчалык так ченеп чыгуу мүмкүн эмес. Кыргызстандын стат комитети болсо такай ушинтип иштейт. Мынчалык тактык кырмандагы эгиндин салмагын миллиграммга чейин так эсептеп айткандай. Бүгүн көмүскө экономиканын деңгээли дагы эле жогору бойдон калууда. Болжол менен 130 миллиард сомдун тегереги же болбосо ички дүң продукцияга 23,6%. Олуттуу илимий изилдөө институттары көмүскө экономиканы баланчадан баланча пайызга чейин деп келтирет. Бирок андан да негизгиси Кыргызстандын көмүскө экономикасы айтылган 23,6%дан кеминде 2 эсе жогору экенинде. Өкмөт болсо мынчалык так гана болбостон гигантизм менен дагы оорулуу. 40-жылга чейин өнүгүү программасында келтирилген сандарды мисалга келтирсе болот. Ал тууралуу бүгүн экономика министри да айтты. Айтылып калган калктын кирешелеринин деңгээли ортодон жогорку болгон мамлекеттердин катарына кирүүсү зарыл. 2040 жылы. Бул деген ички дүң продукция киши башына бир 4.000 доллардан өйдө, 11.000 долларга чейин. Бул амбициоздуу программаны жетиш үчүн 2027 жылга биз ички дүң продукциясы көлөмүн 2 эсе көбөйтүш керек. Ошондо бизде жылына экономиканын өсүүсү 6-7%дан кем болбош керек да. Акыркы жылдары Кыргызстан өз экономикасынын өсүшүн 5%га жеткире албай жатса, бул программадагы көрсөткүчтөрдү багындыруу дегеле мүмкүн эмес. Өстү деген 4,5%дын жарымынан көбү эле инфляция менен сомдун долларга катнашы менен жок болуп кетет. Ошондуктан 2040 жылга чейинки программада жазылган 4дөн 11.000 долларга чейинки деген киреше кол жеткис фантастика. Мындай программаларды жазганды кыргыз чиновниктери президент Акаевдин учурунда эле үйрөнгөн. Азыр болсо отчет түзгөндө да үйрөнүп алды. Өндүрүш өсүп жатат, экспорт жогорулап баратат, мамлекет менен жеке менчик тармак ортосунда кызматташуу да күчөдү. Мисалга, өндүрүштө колдонулган курулуш заттарынын 80% Кыргызстандын өзүндө өндүрүлөт деп айтылды. Бирок кайсы дүкөн базарга барбаңыз, баары импорт. Анткени менен премьердин бир айтканы туура. Борбордо да, жерлерде да иштеген жетекчилер дагы ойдогудай иштебейт. Бүгүнкү жыйынга район акимдери менен облус жетекчилери да чакырылган жана премьер Абылгазиев аларга өзгөчө көңүл бурду. Бирок ойдогудай иштебей жатат деген сын жергиликтүү гана эмес, бардык жетекчилерге тийиштүү. Анткени алар баары мамлекеттин эсебинен өз маселелерин чечкендер. Эртең биз өткөндөгү мына министрлик менен мамлекеттик органдардын жетекчилерине баа бергендей, эртең акимдер менен област жетекчилерине баа берели деп атабыз. Өзүнчө бардыгын даярдасаңыздар, урматтуу Кулатайчевич, даярдап, ачуу чындыкты айтып, иштей тургандар менен иштеп, иштебегендер менен анда барып өзүнүн башка жеке менчик чарбасын кылыш керек. Бирок баарыбыз билебиз, эң катуу жаза жумуштан алуу. Жалал Абад сотунун төрайымы Элмира Сулайманова да азыр кызматтан алынууда. Бирок алар баары бир кайра башка жерден өнүп чыкканды жакшы билет. Ошондо саламаттаңыздар.